Бул чакан базарда көчөттөрдүн бардык түрү сатылат. Аларды отургузуу март айынын аягында башталып, 15 майга чейин уланат. Базардагы мөмөлүү, мөмөсүз, декоративдүү, ийне жалбырактуу бак дарактардын, кооз гүлдөрдүн көчөттөрүнөн баш айланат. Өз табитиңизге жана капчыгыңызга жараша тандап алсаңыз болот. Көчөт отургузуу азыр кызуу жүрүп аткан мезгили. Ала турган болсоң, эң биринчиден көчөттүн кебетесин карайсың, сочныйлыгын карайсың, тамырын карайсың, тамырын ачып көрөсүң. Ак сочный тамыр болсо, значит живой дегенди белгизет. А биздики бул карликовый болгондуктан даже бүрдөп калды. Бүрдөмөк тургай даже гүлдөп калды. Анан ушу карликовыйдын мына гүлдөрү. Карликовыйдын бир касиети жери бул высокорослый болсо, бул жашабай калышы мүмкүн болчу да. Анан бул карликовый болгондон кийин ушу мөмөсүнөн хотя бы ооз тийгенге мүмкүнчүлүк бар да быйылчы. Жалпы баасы черешня, баарынан кымбаты черешня карликовый. Ал атайын Европадан келген тамырга кыйыштырылат. Ал 480-450 сом, көп алгандарга 450. Бирок сортовойда баягы өтө далдайбай, берки черешнядай болбой 3 метр, 3,5 метр өсөт. Ошондой эле байкаганыбыз боюнча көчөттөргө болгон баа былтыркыга салыштырмалуу жогору. Ошо биздин алып аткан бааларыбыз примерно 20% өстү да, жок дегендечи. Быйыл аябай кымбат болуп аткандан биз эле эмес, сатып алуучулар да нааразы болуп атат. Жол кирелери, тигилери булар болуп, айырмасы 200 сомдон кымбаттады да. Былтыр 800-900 болсо, быйылкы эмеси 1,5-дан 1000ге чейин болуп атат да. Болуп калган көрдүңүзбү? Аябай майда. Үйдө гүлдөргө да кете берет, эшикте гүлдөргө да кете берет. Жашыл базардан сиз бир гана өсүмдүк түрлөрүн гана эмес, аларга керек болгон азыктандыруучу каражаттарын, дары-дармектерин да табасыз. Көчөт алганда элдер негизи удобрение менен отургузгандан кийин эле жакшы болот. Анткени тамырдын өчүшүнө жардам берет. Өзүнүн өсүмдүктүн майда-майда тамырлары болот. Аларга мындай питание бербесе жакшы өсө албай калышат. Дарылоо иштери ушу апрелдин башынан майдын аяктарына чейин дарыласа болот. Бул базарга келсеңиздер, жөн эле өсүмдүк сатып албастан бунун топурактары болот, идиштери болот, ар кандай удобрениялар болот. Анан ошондой эле опрыскивание сезону как раз ушу марттан баштап тиги жайга чейин опрыскивание сезону болот. Бак тандоодо тамыры күчтүү 2 жылдык көчөттү тандаганыңыз оң. Ал кийинки жылы кышкы суукка жакшы туруштук берет. Элнура Канарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.